Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүндагы пайгамбарыбыздын насааттарын катарын толуктайбыз. Ан-Умми Hani радияллаху анха قالت. Умму Hani, андан Аллах таала разы болсун, сахабият аял айтат: Атайту иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам факульту. Аллах нел саллаллаху алейхи ва салламга бардым дагы, андан сурадым: Я Расулаллах, дуллани аля амалин, фа инни каду кабирту ва дуафту ва бадунту. Аллахтын элчиси, мен карылык жашына келип, денем алсырап, көп ибадат аткарууга оорулашып калдым. Жарбай калдым. Мага бир амал үйрөтүңүзчү. Мына ушул амалды аткара турган болсом, көп сооктор эргешейин деп сурадым дейт. Факала, ан Аллахтын элчиси: Каббириллаха миата марратин, вахмадиллаха миата марратин, васаббихиллаха миата марратин. 100 рет такбир айткының, Аллаху акбар деп. Андан кийин 100 рет хамд айткының, Алхамдулилла деп. Андан кийин 100 рет тасбих айткының, Субханаллах деп. Мына ушундай кылыштыгың хайрун мин миата фарасин мулжамин мусражин фи сабилиллахи. Аллах жолуна согушка даярдаган 100 аттындагы соонан артыгыраак. Жана хайру мин миата баданатин ва хайру мин миати ракабатин. Жада калса 100 курбанчылык кылгандын, 100 кулду азат кылгандын дагы соонан артыгыраак сооктор эргешесин деп Аллах неби саллаллаху алейхи ва саллям Умму Hani энебизге үйрөтөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадиске кыскача түшүндүрмө айта турган болсок, Умму Hani, андан Аллахтан разы болсун, ал карылык жашына келип, көп ибадат кылууга алсырап калган кезде Аллах неби саллаллаху алейхи ва салламдан бир амал сурауга ашыгып, Аллах неби саллаллаху алейхи ва саллам астына келип, андан сурайт: Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: Сенин денең алсырап калган болсо, бирок тилиң менен ушундай амалдарды аткара турган болсоң, мына ушул денең менен аткарган амалдардан дагы көбүрөөк бир соокторго эргешесин деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйрөтүп атат. Бул биринчи 100 рет Аллаху акбар деп айткының, анын артынан 100 рет Алхамдулилла деп айткының, анын артынан 100 рет Субханалла деп айткының, сен Аллах жолуна даярдаган, Аллах жолуна токулуп жүргөндөрү менен даяр болгон 100 аттан дагы көбүрөөк соопко эргешесин дейт. Жана ошондой эле 100 төөнү союп, анын этин кедейлерге тараткандан соопко ээ болосуң. Жана ошондой эле 100 кулду азаттыкка чыгаргандын соонан дагы көбүрөөк соо аласың деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин динибиз ушундай жеңил дин. Эгерде киши көп амал аткарууга алсыз боло турган болсо, анын күч кудурети жетпей турган болсо, анын башка жолдорун коюп койгон, ким ошону аткара турган болсо, мына ошондой соопторго ээ боло берет. Жана ошондой эле дагы бул тасбихтин фазилети. Тасбих айтыштык бул дене менен дагы, мал дүйнө менен дагы аткарган амалдардын катарын толуктап кетет. Ибн Кайым рахимахуллаху айтат, өзүнүн Вабил Сойб деген китебинде, бул ошол зикир тууралуу, зикирдин фазилеттери жана зикирлердин эрежелери, зикир тууралуу жазылган аябай сонун китептердин катарын толуктайт. Ошол Ибн Кайым ошол китебинде зикирдин пайдаларын эскерип, 57-чи зикирдин пайдасы деп эскерет дагы, эгерде пенде ар дайым зикирде бекем боло турган болсо, ал башка нафил ибадаттардын ордун толуктайт дейт. Дене менен аткарылган ибадаттар болсун, же мал дүйнө менен аткарылган ибадаттар болсун, ошонун ордуна жүрүп кетет деп Ибн Кайым рахимахуллах айтат. Дене менен аткарылган кандай амалдар? Хажы болсун, же умра болсун, же Аллах жолунда жихад болсун, кандай бир дене менен аткарылган амалдар болсун, ошонун соопторуна эргешет деп Ибн Кайым рахимахуллах айтат.
Бұл хадисте дағы пайғамбар саллаллаху алейхи айтып атады, егер сен денеңмен атқарылмай тұрған болсаң, анда ушундай зикирди кылгының сен 100 сойгонго деп, ошол курбандык кылганга, жана кул азаттыкка кылганга, жана Аллах жолуна 100 атты даярдап бергендин соонун эргешесиң деп пайгамбар саллаллаху алейхи үйрөтүп атат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы денебиз менен мал дүйнөбүз жетпей турган болсо дагы, же күч кудуретибиз жетпей турган болсо дагы, мына ушундай зикирлерди айтып жүрө турган болсок, биз ошол амалдарды аткаргандай соопторго эргешет экенбиз. Эми бул хадистен алына турган керек пайдалар: сахаби аялдардын соо иштерде жарышкандыгы, алардын жакшы иштерге кызыккандыгы, бир жакшы иш колунан келбей калган болсо, мен кандай жакшы иш аткара алат экен деп пайгамбар саллаллаху алейхи сурап, ушундай илимге кызыккандыгы. Мына ушул сахабият аялдар биздин аялдарыбызга дагы эң чоң үлгү болуш керек. Биздин аялдарыбыз, биздин эже карындаштарыбыз мына ушул сахабият аялдардын өмүр баянын окуп, булардан эң чоң үлгүлөрдү өзүнө алыш керек. Аларды өзүнө үлгү кармап, алардын артынан ээрчий турган болсо, албетте алар бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна эргешет. Жана ошон эле дагы Уммухана энебиздин акылдуулугу. Караңыз, денеси менен алсырап калды, бирок дагы кандай бир амалдын жолу бар экен деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип сурап атат. Биз дагы эгерде бир амал колубуздан келбей кала турган болсо, аалымдарга барып, илимдүүлөргө барып, мешит имамдарына барып сурай турган болсок, алар бизге эң жеңил амалдарды, жана биздин акыретибизге жана дүйнөбүзгө пайдалуу боло турган амалдардын жолун бизге үйрөтүп берет. Жана ошон эле дагы үчүнчү пайда бул такбир айтуунун, тахмид айтуунун жана тасбих айтуунун пайдалары. Бул бир эле каарылык жашына эмес, ар бир адамга тиешелүү. Ар бир адам ушул амалды аткара турган болсо, ушундай соопторго эргешет. Жана ошон эле дагы бул хадистен алган пайдалар: аз убакыттын ичинде көп соопторго эргешет экенбиз. Ошон үчүн биз бассак турсак, ар дайым зикирде боло турган болсок, көчөдө баратабызбы же үйдө болобузбу, иш кылып атабызбы, ар дайым зикирде боло турган болсок, биздин таразабызга өтө оор сооптор жазыла берет. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызды солих кишилердин катарына кошсун, жана кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи берге тирилтип, Фирдаус аля бейишинде сахабалар менен, пайгамбарлар менен чогуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.